Коомчулук инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлык улутту улут катары сактап калууда чоң роль ойнойт деген пикирде. Анткени анда жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды, үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды сергек жашоону өздөштүрүү каралган. Ошондой эле Кыргызстан элдеринин маданияттарынын дөөлөтүн, кайталангыстыгын жана бирдиктүүлүгүн чагылдырган жалпы адамзаттык баалуулуктар системасына өтүү аркылуу жарандарды тарбиялоо максатын көздөйт. Учурдагы эң маанилүү маселелердин бири десек болот да. Анткени азыркы мезгилде адамдарыбызда руханий дүйнөсү кичине жакырлангансып, бөлөккө бурулуп, бөлөк жакка кеткенсип бараткан. Эми биз кыргыз элинин менталитети, түпкү нарк насили, түпкү маданияты такыр башкача эле да. Ошого буруу, ошол адамдардын, инсандарыбыздын ички дүйнөсүн оңдоо, духовный дүйнөсүн байытуу, анан адеп ахлак темасын козгоп атканы бул өзү коомубуздун, журтубуздун, элибиздин ички дүйнөсүн оңолуу багытындагы, оңдоо багытындагы жарлык десек болот. Жарлыкта айтылгандай мамлекеттик муниципалдык кызмат адамдары кызмат ордундагы жана ыйгарым укуктарын коомдук иште, ошону менен катар жашоо турмушта ак ниет аткаруунун үлгүсү болуусу жана элдин сунуш пикирин, талабын угуусу маанилүү. Анткени эл аралап элдин көйгөйүн уккан жетекчи же кызматкер гана коомдун күрөө тамырын сезе алат. Мындай пикирин Нарын облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы билдирди. Ал ошондой эле 30 жыл ичинде тартип, таалим, тарбия, кызмат адамдарынын жүрүм-турум, маданиятын бекемдөөгө багытталган дегеле адеп ахлакка байланышкан жарлык болбогонун айтып, коомчулук тарабынан колдоого алынып жатканын белгилеп өттү. Бир чандасы эле болбосо, элге келип, элге жыйын өтүп, өзүлөрүнүн ошо министрлик иштери боюнча 4-5 позициялары бар да. Ушуларды момундай аткарып атабыз. Мындан ары силердин оюңар кандай эле? Ушуларга бир кеңеш берип, анан акылдашып иштешпейлиби деп элди аралап жүргөн министрлер жок. Ошон үчүн эл менен жакын болушта. Айрыкча эл чогулган жерлерде кээ бирлери замдарын жибербейт. Өзүлөрү түстөн түз катышып, элдин мнениясын, пикирин угуп, эл менен аралашып кеңешип иштесе, менимче иш жылар эле. Ушул багытта аксап атабыз. Бул жарлыкта маданият, билим берүү, илим жана спорт тармагын өнүктүрүү дагы камтылган. Алып айтсак, билим берүү системасында тарбия берүүнүн улуттук, маданий, руханий, адеп ахлактык жана үй бүлөлүк баалуулуктарга ылайык келүүсүн камсыз кылуу мерчемделүүдө. Жарандарды, биринчи кезекте балдарды, анын ичинде турмуштук оор кырдаалдагы балдарды дене бой, психикалык, социалдык жактан өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү милдеттендирилмекчи. Бул жаатта Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепканада атайын китеп көргөзмө уюштурулууда. Кыргыз элинин үрп адатын, маданий мурастарын, ата-бабалардан калган каада салттардан артта калбаш үчүн биз аларды дагы ушу китепканалык жак менен тейлөө иштерин уланталы бермекчибиз. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын негизинде коомчулуктун маданият, илим жана билим берүү ишмерлеринин бардык кызыктар тараптардын кеңири катышуусунда 2021 жылдын 1-июнуна чейин атайын концепция иштелип чыкмакчы. Кызыктар тараптар 25 февраль бейшемби күнү облустук администрация тарабынан уюштурула турчу жыйында сунуш пикир суроолорун берсе болот. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары.